Мына ушул тайпадагы 30 бала футбол академиясынын бардык талаптарына жооп берип тандалган курама команда болуп саналат. Топтун түзүлгөнүнө аз болгонуна карабастан, алар Кыргызстан ичиндеги өзү теңдүү командалар арасында ийгиликтерди жаратып келишет. Биз 5 жаштан 18 жашка чейин кабыл алабыз. Кабыл алганда дагы биз ар 3 ай сайын отбор сынак өткөзүп турабыз. Биз ошо сынак жарыялап, анан ошо сынакка келишет балдар. Бир жумалык сынак болот. Ошол сиздер көрүп аткандай тренировка үстүнөн, тренировкадан, теориядан, анан дагы бөлөк сабактардан 3 неме менен. Анан ошол сынак бүткөндө ошол биздин академиянын балдарына каршы беттеш өткөзүп, анан ошентип өтүшөт. Бизде мисал үчүн эми футболдо негизи бир эле ойнош эмес, футболду окуш керек да. Анан ошол себептен алар окушат. Бизде ошол английский дагы болот, психология болот, теория футбола болот. Ошол бардык сабактар ошол именно футбол тармагында да. Уклон именно футболго берилген. Мисал үчүн англисче деле ошол футбольный терминологияларды жатташат балдар. Себеп дегенде чет өлкөгө кетсе, ошол жерде тилинен бир тоскоолдук жара албай, ошол жактан өзүн жакшы алып кетиш үчүн. Ал эми бул жерде 13-14 жаштагы жаш уландар футбол менен машыгышат. Алар жумасына 4 жолу 5 сааттан аянтта машыгышса, 1 саат чет тилин окушат. Мен футболду 7 жашыман бери эле ойнойм. Айылда 5 тренировка өзүм ойночумун. Бишкекке келгенде Сан-Ситиге катышкам. Ал жакта да тренерлер жакшы болчу, бирок менен тең балдар аз болчу. Ошондуктан байкем бул чемпионду таап ушу жакка катыштырды. Футболго 2 жылдан бери катышам. Футболго мурун Динамо деген клубка катышчумун. Ал жакта барып анча окшошкон жок. Анан каникул бүткөндөн кийин бул жакта угуп калып, бул жакка келдим. Футбол бул спорт түрлөрүнүн падышасы деп бекеринен айтылбагандай, анткени бул спорт менен машыкканда дененин бардык бөлүгү кыймылда болуп, активдүү жашоо образын жүргүзүүгө жардам берет. Биздин академияда эң жогорку кандай десем талап бул ошол сиз айткан ошо тартип жагына, дисциплина жагына биз койгонбуз. Себеп дегенде жада калса биздин балдар 10 мүнөт кечиксе, мисалы үчүн 2:30 биз уже мына көрүп атабыз, уже тренировка полноценный башталат. Бизде андай жок. 2:30 болду, анан 5 бала келди, 10 бала келген жок. Жада калса матчтар болгондо дагы бөлөк группалар келип жардам берип неметип турат. Биз бул жакта да ошо психологиядан, теория футболдан өткөндө дагы өз адистери келип, анан балдарга сабак өтүп турат да. Алдыда боло турчу достук беттешине даярдык көрүп жаткан жаш жеткинчектер машыгууларынын биринде калтырбай, биринчилик үчүн болгон күч аракеттерин жумшашууда. Тахмина Кенжебек кызы, Инсан Бакиров, Нью ТВ.